Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда НБТ телеканалында ачык талкуу долбоору башталды. Сиздер менен бүгүн эфирде мен Мирлан Муратов, теле алып баруучу. Адаттагыдай, учурда 2 күндөн бери биз элге жарнамалап келе жатабыз. Бизде бүгүн конокто Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров түз эфирде куттуу студиябызда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Кушбак кылсын. Бүгүн 10 апрель. Аптанын жума күнү. Жума маарек болсун. Рахмат, баарыбызга куттуу болсун. Тилеген тилектерибизди, кылган дуаларыбызды жараткан өзү кабыл кылсын. Аллах разы болсун. Атахан Кимсанбаевич, учурда Кыргызстан кайсы жака баратат? Менимче, Кыргызстан азыр кайсы жака баратканын жооп бере турган кишилер жок эсе. Дүйнөлүк көч кайда бараткан болсо, бир туруп бир жагына ооп, бир туруп экинчи жагына ооп, айтор өзүнүн жолун таба албай, ээн талай эрме чөлдө баягы атасынан энесинен да бир адашып калган баладай болуп элеңдеп турат да. Ким жылуураак сүйлөп койгон болсо ошол жагына карай коюп, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз таап кетели деген ой жүгүрткөн мындай бир акылман бир топ да жок болуп атат тилекке каршы. Ошондой караңгыдан жол тапкан, тар жерден кечүү тапкан аксакалдарыбыздын жоктугу болуп атат. Мамлекеттик белдүү ишмерлердин жоктугу болуп атат. Бир 3-4 киши болгон болсо, алар дагы баягындай бир кичине сыйлык алып каламбы, мындай бир темир алып каламбы, тоголок деген максат менен үн каткандан бир аз чочулап турат. Анын объективдүү себептери бар. Себеп ал кишилер айтса дагы, алардын айтканын түшүнгөн, аны талкуулаган, туура мамиле кылган же бийлик жок, же коом жок. Мына ошондой көптөгөн себептердин натыйжасында биз өзүбүздүн басаар жолубузду таппай турган мезгилибиз. Адахан Кимсанбаевич, акыркы 3 күн, 4 күн аралыгында сиз өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип чыктыңыз Кыргыз элине. Коронавирус боюнча. Эмнеден улам билгиздиңиз муну? Же үйдө отура берип чарчадыңызбы? Мен үйдө бир күндө отурбайм. Отура элексиз. Отурбайм дагы. Бизде Кудайга шүгүр партиянын штабы бар. Биз ошол жерде барып ишибизди жүргүзө беребиз. Үйдө отургула деп эле коркутуп койгон болсо, биз коркуп титиреп, мен кээ бир кишилер тааныштарым бар, чыкпа деп атпайбы деп титиреп отургандар. Эмне үчүн десе өздөрү да түшүнбөйт. Ошондуктан биз ишибизди бир күндө токтоткон жокпуз, жүрүп атабыз. Мен Кудайдын куттуу күнү 12-13 чакырым жүрөм Бишкекти тегеренип. Эмнеге? Мага бардык чоң соода түйүндөрүнө барсаңыздар, борборлоруна барсаңыздар, эт саткан жигити да тааныйт, кан саткан кыздары да тааныйт, момпосый саткандары дагы печенье. Себеп эмне үчүн? Мен карап, элдин көңүлүнө карап жүрөм мен. Эмне деген тополоң болуп атат? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Мына кече жыйынтык чыгарылды. Соңку ошол Кыргыз өкмөтү, Кыргыз бийлиги элди коркутуп баштагандан бери 4 айда жүрчү соода жүрүптүр. Демек, бул бийлик расмий маалымат каражаттары ушул будуңчаңды өздөрү түзүштү. 2 айда сатыла турган un дээрлик 1-3 күндүн ичинде сатылып кетти. Муну ким түздү? Ошондуктан мен Кудайдын куттуу күнү ушундай болуп, айланып, кыдырып басып жүрөм. Карасаң, баякындай деле мындай бир башында түзүлгөн ызы чуу жок. Кудайга шүгүр. Элибиздин сабырдуулугу дагы ушул жерден да байкалат. Un чыкпай, эмнен айтса ошонун баарын жасап, эгерде жакшы жагын айтканда ушундай болуп, un чыкпай жасаганда биздин баабыз жок эл болот элек да. Зыян жагын айтып койгон болсо, тезелеп эле туруп калышып, ушундай болуп,
калып атат. Эми бир биз жараткан Аллах сүйгөн элбиз өзү. Кудай гана сактап турган мамлекетпиз деп көптөгөн жылдар бою айтам. Экинчиден, соңку 3 күндө чыгып сүйлөп аткан жокмун. Биринчи эгерде карап жүрсөңүздөр, 19 мартта сүйлөдүм. 19 мартта ушундай бир илдет келиптир. Баягы шайлоолорду токтотуу жөнүндө талап койдум. Мен момундай болуп карантин киргизгиле деген талапты койгон жокмун. Байкаңыздар, көрүңүздөр, керектүү болгон амалдарды колдонуңуздар деп талап койдук биз. Мен кайрылган мезгилде эч ким түшүнө да кире эле мындай маселе. Кече бирөөлөр айтып атпайбы, Мадумаров коронавирус жок деди деп. Жок деген эмес. Ушул келиши Кыргызстанга келет. Бирок ал силер айтып аткандай коркунучтуу эмес. Кудайдын куттуу жылында, ар жазында, кеч күзүндө ысытма жанагы сасыктоо келет го. Ошонун эч түк айырмасы жок нерсе бул. Андан коркуунун кажети жок. Мына белгилүү дүйнөлүк вирусологдор баардыгы кайрылып атат. Коронавирус эгер изилдеп келген болсо, ар бир адамда бар. Ал кандай учурда жанакындай болуп күчөшүп кетет. Ушунун гана айырмачылыгы ушунда болуп атат. Анан баягындай болуп көчөлөрдү тосуп алып, өзүнчө тополоң кылып, эмнеге тосуп атасың десе, биз карантин дейт. Карантин эмне үчүн кылып атасың? Кимдер үчүн кылып атасың? Түшүнүк жок да, жана мен тотугуш саясаты деп атканымдын себеби башка мамлекеттерди карайт. Карап туруп анан 2 күндөн кийин биз да ушинтсек окшойт. Ушинтип көрбөйлүбү? Жасап көрөлү. Элден калбайлы. Деген гана маселе. Мен кече айттым. Ал мамлекеттер чоң аймактык, ааламдык деңгээлде оюн жүргүзүп атат. Биз кыргыздар жөн эле койбойлубу? Кандай дейсиз? Жөн эле коюп эле өзүбүздүн оокатыбызды кылбайлыбы? Мына кээ бир мамлекеттерди караңыздар, алар боюнча түк сөз да кылбайт. Алардын завод, фабрикалары, ишканалары токтогон жок, иштеп атат. Алар ызы чуу салып аткан жок. Биздин Кыргызстанга келсең эле, ага чыкпа, буга чыкпа, көрүшпө, учурашпа, өбүшпө, тигиндей болбо, мындай болбо. Айнан өзүң күндөлүк гигиенаңды өзүң сактап жүргөн болсоң эле, Кудай сактасын, эч кандай коркунуч жок. Айта кетчү нерсе, Адахан Кимсанбаевич, бизге Казакстан мамлекети ун берүүнү токтотту. Көз карашыңыз кандай? Буга көз карашты мен 2-3 жыл башта айткам. Бизде азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылган киши жок. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө ой айтар инсан жок өкмөттө. Билесиңерби, ушу 65% айыл чарбалуу мамлекет болгонубуз менен кезинде өкмөттө бир айыл чарба адиси жок экен деп массалык маалымат каражаттары силер айтып чыктыңар. Анан кайдагы айыл чарба болсун? Тилекке каршы кезинде айтсаң укпайт, тепкилейт, анан убакыт өтүп кеткенден кийин башта кайда жүрдүң эле дейт. 2 жыл башта айтпадым беле десең, эмне жеткиликтүү кылып айткан жоксуң дейт. Ушундай да. Биз кезинде эсиңизде болсо, сырттан кирген унга бажы төлөмдөрүн алып салганда жогорку кеңеш мына 3 тегирменчинин пайдасына. Мадумаров аябай катуу коңгуроо какпады беле? Эми биздин Кыргызстандагы өндүргөн буудай өндүрүүчүлөр буудай өстүргөндү токтотушат. Себеп алар менен атааңдаша албай калат. Натыйжада эмне болду? Буудай өндүрүүчүлөр кескин кыскарды. Демек биз бүгүнкү күндө жеп аткан унубузга дагы, наныбызга дагы бөтөн өлкөдөн көз каранды болдук. Биздин Кыргыз Республикасына, биздин жарандарыбызга 1.200.000 тонна буудай керек жылына. Биз бөтөн бирөөнүн колун карап, бирөөдөн нан сурабай жашашыбыз үчүн. Бүгүн 600.000 тонна өстүрөбүзбү биз? Жок. Маселе ушунда турат. Ан үчүн академик болуштун кажети жок. Мамлекеттик ой жүгүртүшүбүз керек. Эгер Казакстан ошондой кылып, алар мыйзам ченемдүү көрөт. Биз бирдиктүү Евразия экономикалык аймагына киргенибизге карабастан, эгерде ушундай коркунучубуз бардыгына байланыштуу, биз чек араны жаптык, буудай чыгарууну, ун чыгарууну тыюу салдык десе, аларга эч ким доомат кое албайт. Россия
көптөгөн баягындай оокаттарын тыюу салды сыртка чыгарууга. Биз Бул эмне жерде чыгарабыз? демек таможня союзунун пайдасы жок. Анын пайдасы тийбей калат. Мен кече айттым, ачкалык сенин бир тууганың эмес. Сенин агаң же апаң эмес. Аллах сактасын. Эгерде ошондой тартыштык башталган болсо, Евразиялык экономикалык биримдик эмес, бир тууганыңа тыйым бербей калат. Түшүнүктүү Алхан Кимсанбаевич, азыр биз кыска жарнамага кезекти берели, андан кийин сөз түрү Майя көз улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, адаттагыдай бизде түз эфир уланууда. Бирок WhatsApp суроолор өтө көп. Учурда бизге 362 SMS келип түштү. Мүмкүн болушунча бергенге аракет жасайбыз. Сиздердин аманатыңыздарды өз эсине жеткизгенге аракет кылабыз. Бирок ага чейин биз өзүбүздүн дагы суроону бергенге мажбурбуз. Адахан Кимсанбаевич, сиз акыркы шайлоодо айткан элеңиз түштүк жергесинде биздин улуу урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековго мен дебатта жолуксам 3 суроо берем деп. Ошол кандай суроо болчу? Аларга бир канча жолу айттым, кайталабайлы. Баягы 362 суроолор менен кете берели. Алар андан Эгер да кызыгып туруп бир бассаңар эле ошол 3 суроонун кандай суроо экенине дегенде бир 300 жолу жооп бердим окшойт. көп айттыңызбы? Көп айттым. Ошондо тапса басса эле чыгат. Анда дагы суроо айтайын. Кандайсыздар Адахан Мадмарович дейт. Менин сиңдим Назира Рахманованын бүгүнкү абалда ооруп аткан алып барып жаткызып койгон. Бирок ал коронавируспу, вирус эмеспи дейт. Эми аны мен бул жерден отуруп кайдан билейин? Коронавирус эмес экендигини бүгүнкү күндө Кыргызстандагы дарыгерлериң да билбейт. Эмне себептен? Себеп аны баягындай тест керек да. Келди деп атышпайбы? Келди дейт. Келди деген менен коронавирустун 40ка жакын түрү бар. Ошонун кайсы түрү? Түшүнөсүңөр? Көптөгөн түрлөрү, мисалы айтып атпаймынбы? Ооруп аткан киши билбей деле калат дейт. Өтүп кетет дейт да. Башым ооруп атат, кичине жөтөлдүм, ал бул эртеси күнү туруп алып кетип калат. Ага баягындай бир вирус кошо кирет экен. Мына ошондо гана баягы күчөтүлгөн. Жанагы энтигип, деми кыстыгып башталган нерсе ысытма көтөрүлгөн. Бул бир гана учурда болот дейт. Ошондуктан кайсы түр экенин билиш үчүн менимче медициналык илимнен аябай алдына кеткен өлкөлөр дагы ушунун үстүндө күрөшүп атат. Сизге ушул коронавирус боюнча атайын бир чоң профессор врачтар маалымат берди беле сизге? Же сиз өзүңүз? Бизде ошондой врачтардын бар экендигин билбейт экенмин мен. Вирусолог, күчтүү вирусологдор. Мен дүйнөлүк вирусологдордун, дүйнөгө атагы чыккан окумуштуулардын пикирлеринен кабарым бар. Мисалы, Россияда ошол дүйнөгө атактуу болгон Ермакова деген вирусолог аял бар. Мына ошо кишинин кайрылуулары, көптөгөн академиктердин кайрылуулары бар. Бул саясатка айландырып берди да, бул оорунучу. Саясатка айландырбаш керек эле. Кудай насип кылса, аман эсен ушул дарттан чыккандан кийин көптөгөн балекеттер чыгат. Бул эки кызыкчылык пайда болду ушул оорунун аркасынан. Биринчиси саясий кызыкчылык. Саясий кызыкчылыктан пайдаланып, аябай күчөтүлгөн мыйзамдарды кабыл алып алды кээ бир мамлекеттер. Бул коронавирус кеткенден кийин дагы ал мыйзамдар иштеп кала берет. Бул себепчи. Экинчиден, экинчи маселеси муну акчага айландырып алды. Дарыгерлерди кызыктырып койду. Тажы вирусу менен күрөшүп аткан дарыгерлерге чоң акча кошумча берилет деп койду. Кээ бир мамлекеттерде аябай чоң акчаны убада берип койгондон кийин бирөөнүн ичи өтүп атса деле ошону коронавирус окшойт деп алып барып коюшу, мындай тизмеге киргизип койсо, бул акча болуп калды. Тилекке каршы бизде билим берүү системасы дагы акча аралашкандан кийин, саламаттык сактоо тармагы акчага аралашкандан кийин, дарыгерлердин милдети кишини дарылоо болбой калды. Кишини айыктыруу эмес, кишиден акча алуу пайда болуп калды.
Советтер Союзунун мезгилинде кишини айыктырат эле. Советтер Союзунун мезгилинде кишиге, балага билим берет эле. Бүгүн кызмат көрсөтүп атат. Сен төлөдүң, мен кызмат көрсөтөм. Аябай чоң айырмасы бар. Facebook тармагын айтайын. Акыркы убакта Адахан Мадумаровда 4-5 машинасы, 3-4 батарея бар деген маалыматтар көп тарап кетти. Булар чындыкка дал келеби? Эгерде менин 3-4 машинам болсо, мага катталган машиналар болгон болсо, баарын бердим. Мадумаровду 90-жылдан бери ушундай нерселер ээрчип келет. Айрыкча шайлоо жылдарында аябай күчө түшөт. Маңкурт болуп калды да, мындай баягы саясат жүргүзүп аткан жана жазып аткандар, кээ бир азаматтар маңкурт болуп калды. Ушуну жаз, ушуну жаз, баягындай да, мен сага акча берем, сен муну бер. Сен мага бул товар кылып алды да. Ошондуктан кайсы жерде менин батиримди таап алса, Аллахтын алдында убада берем. Алса болот. Алсын, кирип алсын. Сизде канча автоунааңыз бар? Кандай автоунаамен жүрөсүз мисалы? Менде бир дагы автоунаа жок, өзүмдө. Өзүңүздө жок. Балаңызда? Баламда бир автоунаасы бар. Мен кече окудум, 5 бар экен деп. Башта билесизби, ушундай дейт элем да, андай эмес, туура эмес деп. Азыр мындай айтам. Буйрсун. Болсун. Эгерде менде ушул биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын бир машинасы бар. Honda Crosstour деген. Аны Бишкектин тургундары, Бишкектин кызматкерлери аябай жакшы билишет, тааныйт. Биздин партиянын машинасы ошол. Менин өзүмдүн жеке менчик машинам жок. Жок. Түшүнүктүү. Анда эмесе суроолорду бере берейин. Урматтуу Мадумаров, сиз ушундай маалда эл дүрбөлөңгө салып жатасыз. Элди дүрбөлөңгө салып жатасыз. Себеби эмнеде? Мен эне катары тынчым кетип жатат. Эгер бул оору болбосо, чоңдорго эмне зарыл дейт? Чоңдорго көп нерсе зарыл, эне кийин түшүнөсүз. Элди дүрбөлөңгө салып атасыз деген сөз аябай мага тааныш сөз. 95-жылдары, 2000-жылдары дагы ошол бийликке каршы чыгып элди дүрбөлөңгө салып атат. Ошол эл бузарлар ошо бийликке каршы чыгып атат деген академиктер чыккан, жазуучулар чыккан, башкалар чыккан. Биздин маселе эмнеде дегенде, маселе чындыкты айтууда. Чындыкты айтууда. Мына ошол мезгилде чындыкты айтып койсоң, аябай тепкиге алып калышат эле дагы. Акаев кеткенден кийин алар тепкиге алып атат Акаевди. Мен коргоп атам бүгүн тилекке каршы. Карабайсызбы? Коом ушундай да. Курманбек Бакеевдин кээ бир саясаттарын туура эмес айтып чыксам, кээ бир аксакалдар, керемет аксакалдар мага бекер кылып атасыз, ушундай каршы чыкпаш керек эле, ушундай бир сонун идеялар кетип баратат эле, ушуга айтпашыңыз керек эле дешип, анда дагы мага акыл айтышкан. Кече Отунбаеваны ушул туура эмес шайланды, конституция боюнча укугу жок анын. Самозванец. Өзүн өзү шайлап алган президент. Десем, айланайын, тынчтык керек эле, эмнеге андай кыласың, будуң чаңга саласың дешип, дагы тепкиге алышты. Ал кеткенден кийин муну эч ким шайлаган эмес деп, аябай тепкилешти. Кыз баланы мындай тепкилебегиле деп, кайрача мен коргоп атам. Тескери дүнүйө. Атамбаевдин жасап аткан ишин айтып койсоң, шаарлардын мэрлери чыккан бир. Атамбаевге каршы чыккандарды Кудай урсун деп. Эсиңердеби? Ооба. Баракелде. Ошондуктан кезинде айтыш керек. Ошол балдарыңыз үчүн кыжалат болуп атсаңыз, кыжалат болбоңуз эне. Мен сизге айтам. Коркуп жашоонун өзү илдет. Коркуп жашоонун өзү бул оору. Эгерде сиз коркуп, калтырап, титиреп турган болсоңуз, сол адамды Мирлан мырза мындай кылат да, эртең менен көргөнүңдө эле эмне көзүң шишип калган? Бир жериң ооруп атабы? Деп койсоң, жок, жакшымын дейт. Анан 1-2 саат өткөндөн кийин баары бир көздөрүң кызарып чыкты. Мындай тилиңди көрсөтчү, сен бир туура эмес болуп атасың. Десе жанагы ойлонуп калат. 1 сааттан кийин кайра айтсаң, түштөн кийин сөзсүз ооруп калат. Ошондуктан коркпоңуз эже. Эч нерседен ойлонбоңуз. Мен жанакы Абу Али ибн Синонун жанакы тажрыйбасын бекер айтпайм, көпчүлүк учурда айтам. Билесизби, эсиңизде 2 козу. Бирдей жем берет, бирдей чөп берет, бирдей суу берет. Экөө бир энеден, бир атадан туулган 2 козу. Эгиз. Бирөө күндөн күнгө семирип чоңоюп атат. Аябай сонун болуп жүндөрү жылтырап.
Экинчиси күндөн күнгө чүнчүп арыктап атат. Бирдей жем берет. Эмне үчүн? Себеп бирөөнү аккан сууну каратып, тоо тарапты каратып койгон, экинчисине алысыраак жерге карышкырды, капастагы карышкырды каратып койгон. Карышкырдан коркуп жеп аткан тамагы аш болбой, жанагы коркуп олтуруп өзүнөн өзү чүнчүп атат. Ошондуктан касиеттүү кыргыз элим, Кыргызстандын эли, ар кандай үркүтүүлөргө, коркутууларга моюн бербеңиздер. Бул дарттын дабасын тапкан киши жок бүгүнкү күндө. Мен түшүнбөйм. Баланча киши даарыланып чыгып кетти. Көрсөтүп койбойсуңбу? Кимдер даарыланып, айыгып чыгып кетти. Баланча киши каза болду. А канчада экен? 87 жашта экен. А бул канчада экен? 81 жашта экен. А сен кайдан билесиң? Кече Америкадан бир түз эфир болду. Аркадий фамилиясын унутуп атам. Ошол айтып атат. Бир жигит, бир үй бүлө, өзүнүн кошуналары Нью-Йоркто барып, атасы каза болуп калган экен. Ооруканадан алалы десе, дарыгерлер айтып атат. Коронавирус деп жазып коелу, макул болуңуз дейт, кыйнайт дейт. Эмнеге десе, акча берет дейт. Ошол сыяктуу акчанын аркасынан түшүп алып тоголонуп кете бербестен, Мадумаровго жапырт кыйкырык өкүрүктөрдү токтотуп туруңуздар. Аллах насип кылса, эртең күз келет, ошондо бүт бардыгы театрдын тосмосу ачылат. Анан чын төгүнүн бар ошол жерде жадырап жайнап төгүлүп калат. Качан? Эмне качан? Качан ачылат? Сиз билесиз, өткөндөн кийин айтасыз, мен муну бул убакта айткан элем депчи. Эми ошону сактап койгула да, ошо өткөндөн кийин ошол сөздөрдү карайсыздар. 15 күндөн кийин ачылабы? 1 айдан кийин ачылабы? Билесизби, канча күндө ачылаарын айтыш үчүн баягы кээ бир инсандардай болуп менин көзүм ачык дегенден Аллах сактаган болсун. Бирок күзгө барып, бардык өзүнүн ордуна түшөт. Эсиңизде бар. Американын мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл момундай болгон шишени көрсөтүп, Иракта химиялык курал бар экен. Муну колдонуп элди кырып атат Саддам Хусейн деп көрсөттү дагы, бүтүн элди коркутту. Эгер биз бүгүн Саддамды жок кылбасак, ал дүйнөнү жок кылат деп коркутту дагы, барып бүтүн баарын талкалап, гүлдөп аткан мамлекетти чөлгө айлантты. Дүйнөгө коркунуч салып атат деп, Ливиянын президенти Муаммар Каддафини жок кылышыбыз керек деп, саламаттык сактоо тармагы бекер болуп аткан. Билим берүү тармагы бекер болуп аткан. Бензин. Айлыктары, жанагындай күйүүчү майлары, социалдык төлөмдөрү аябай күчтүү өнүгүп аткан өлкөнү тыйпыл кылып 3кө бөлүп чөлгө айлантты. Натыйжада эмне болду? Хусейнде андай куралдын жоктугун бүт дүйнө тастыктады. Муаммар Каддафиде эч кандай коркунуч жок болгон, тескерисинче ал радикалдуу күчтөрдү басып тургандыгын дүйнө далилдеди. Үчүнчүдөн кече Сирия, Алеппо менен Пальмираны жок кылыш максатында, эмне үчүн? Алепподагы, Пальмирадагы тарыхый шаарлар. Миллиондогон саякатчылар барат. Ар бир саякатчы $300 таштаганда, эң азында $3 миллиард Сирия саякаттан пайда таап атат экономикасына. Демек, бул мамлекетти алсыздандырыш үчүн эмне кылыш керек? Саякатчылар барган жерди талкалаш керек. Ага эмне керек? Шылтоо керек. Шылтоо эмне болду? Көчөдө ойноп аткан жаш балдарды сүйрөп келип, момпос беребиз, балмуздак беребиз деп, киргизип, үстүнөн шланга менен сууну куюп, жууп, мына химиялык затты колдонду, ууландырып атат Башар Асад. Элге каршы чыгып атат деп кыйкырышып, акалачандарды жиберип коюп. Бүгүн дүйнө тастыктады. Эч кандай химиялык зат жок. Ошол сыяктуу эле. Бүгүнкү баягы коркутуу үркүтүүлөрдүн бүтүндөй бүт баары жалган. Кимдин оюну? Бул чоң дүйнөлүк масштабтагы болуп аткан оюн, ага кыргыздын жетекчилеринин дагы, акылмандарынын дагы акылы жетпейт. Аны чечмелеш үчүн. Бул 4-5 дүйнөлүк мамлекеттердин ортосундагы келишим менен жүрүп аткан оюн. Эми караңыз. Ухань Пекинден канча километр алыста? Билесизби? Жок. 1000 чакырымга жетпейт. Эмне үчүн Пекинде жок? Эмне үчүн? Эмне үчүн Уханьдан бир киши умрага барбаса,
Умрада кайдан пайда болду? Бул оору Уханьдан чыгып атпайбы? Башка жерден чыккан жок да. Кандай дейсиз? Бул чоң маселе. Экинчиден, мына ошол коронавируска ошо вирусту тапкан институттун бир ишмерини Америкада камакка алышты. Эмне деген доомат койду? Ушул вирусту Кытайга сатып берген деген доомат менен. Мен бул вирус адамдын колунан жаралган деп айтып койсом, эмне деген сөздөр чыкты эле? Ошондуктан Мирлан мырза, комментарийди окуп атабыз, ал боюнча. Көптөгөн жаңылыктар көп чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, сабыр кылыңыздар, түшүнүү менен кабыл алабыз. Эми Адахан Кимсенбаевдин сөзүнү бөлгөнгө мындан ары мажбур боломун. Сабырдуу болуп туруңуздар, өтө көп эсеместер. Артынан дагы жазып атышат. Алып баруучу мүмкүн болсо сөзүнү бөлүп биздин суроолор берсеңиздер деп. Андай суроолор канча? 300 канча дедиңиз? Көп, азыр көбөйүп кетти азыр. Ассаламу алейкум. Урматтуу Мадумаров. Азыркы кездеги онлайн билим берүүгө көз карашыңыз кандай? Канчалык даражада натыйжалуу болушуна көзүңүз жетеби? Сизге чоң рахмат. Билесизби, менин көзүм жетпейт. Онлайн тармагындагы билим берүү эмес, ошол класста отуруп билим бере албай аткандан кийин анан онлайн менен. Анан ар бир кишинин колунда момундай сиздин алдыңыздагыдай турган ноутбук бар деп ким айтат? Сиздин колуңуздагыдай, менин колумдагыдай болгон телефон бар деп ким айтат? Эми жөн эле баягы башка мамлекеттерде туурап айтып атпаймынбы? Айланайын, коёйлучу, жөн коёйлу мындай бир. Кече жакында Германиядагы немец вирусологдорунун окумуштууларынын керемет ачылышы чыкты. Дүйнөлүк ачылыш катарында кабыл алышып атат. Коронавирус деген эшиктин туткасына, же автоунааңыздын туткасына, же болбосо чайнегиңиздин, же телефонуңуздун туткасына илешпейт. Ал аркылуу жукпайт. Түшүнүп атасызбы? Бул ажиотаж, бул будуңчаң, баягындай күчтүү мыйзамдарды кабыл алышка, элди коркутуп бир жерге киргизип турууга гана колдонулган саясат. Бул ажиотажды кийин барып туруп, сиздин акчаңыз аркылуу жугат экен. Акчаңызды банкка салып коюңуз, биз сизге карточка беребиз деп, накталай акчаны да жокко чыгарат. Иншалла көрөсүздөр муну дагы. Натыйжада эмнеге барасыз? Сиз өзүңүздү өзүңүз түрмөгө саласыз. Себеп карточкаңызда канча акча бар, каерден, эмне алдыңыз, кантип сатып алдыңыз, ошонун бери текшерүү үчүн жасалып аткан иштер. Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы, Адахан Мадумарович, сиз ишенбейт экенсиз. Ошол коронавирус болгон больницага барып, маскасы жок жүрүңүзчү, ошондо билет элеңиз. Ким ооруп аткан болсо келсин, мен амандашып, кучакташам. Эгерде маңдайыңа жазган болсо, коронавирусу жок эле өлөсүң. Өзүн өзү аябай коргоп аткан, сактап аткан Англиянын премьер-министри, Германиянын жетекчиси, Канаданын премьер-министринин аялы, көптөгөн кишилер эмнеден жугуп атат алар? Ооруканага баргандан жугуп атат. А кээ бир кишилерди атайын ушулар жуктурду, ушулар ооруп атат деп, баягындай кара пиар үчүн. Мен коронавирус жок деп айтып аткан жокмун. Бирок, момундай силер коркутуп аткан деңгээлде болбойт. Силер коркутуп аткан деңгээлде жукпайт ал. Корко турган азаматтар жата берсин, аларды эч ким жатпа деп айткан жок. Жата бергиле, чыкпагыла. Сиз туура айттыңыз, жата берсин, бирок коронавирус бүттү, карантинда бүттү дегенден кийин Кыргызстан эмне болот? Маселе ушунда. Сиз бул боюнча бийлик тарапка кайрылдыңыз? Мүмкүн биздин президентибиз Сооронбай Шариповичке да. Ага кайрылуудан пайда жок, ага кайрылышын түшүнүш керек ал. Кечээ мен айттым, кечээ кайрылуумду айтып атам мен. 19-унда айттым мен. Ушул башка мамлекеттерге үйдө жаткыла деп айтат. Алар үйдө жаткан болсо, мисалы шаардагылар болсо, иштеп аткан иштери болсо, алардын айлыгы кете берет. Маселе жок. Сонунда берип аткан, кыйналып аткан кишилер сыяктуу болот. Нанын жерден таап аткан дыйкандар эме болот? Кандай болот? Күнүмдүк оокатын күнүмдүктө таап аткандар кандай болот? Алар эртеңки күнү кандай болот? Жаздын бир күнү кышты багат дейт. Жаз өтүп баратат. Амал бүтүп атат. Себүү, эгүү, тигүү иштери бүтүп атат. Эртең биздин ордубуз кайда болот? Мен жана айтып аткан 1 миллион 200 миң тонна буудай өндүрө алабызбы? Жок. Өзүбүздү эт менен камсыз кыла алабызбы? Өзүбүздү май менен, чай менен, башка азык түлүктөр менен камсыз кыла алабызбы? Үйдө жата бер, жакшы, жата бер. Эртең ким багатса да кам сени. Бүгүн жата бер деген киши жакшы көрүнүп атат. Эртең жата бер деген киши жүзүндө көрсөтпөй качат. Ачкачылык, Кудай сактасын. Мен дагы бир жолу айтам, ал сенин бир тууганың эмес. Сиз болгонуңузда эмне кылат элеңиз? Башка
мамлекеттерди көрүп атасыздар. Бул оюнга кошулбаган, аралашпаган мамлекеттер өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атат. Белоруссия. Мисалы үчүн Белоруссия Ооба. деле, Прибалтика Кыргызстан. өлкөлөрүн карап көргүлө. Прибалтика өлкөлөрүн карап көргүлө. Грузияны карап көргүлө. Арменияны карап көргүлө. Эмне үчүн алар жөнүндө сөз кылбайт, билесизби? Себеп аларда мындай ажиотаж жок. Румынияны карагыла, Болгарияны карагыла. Анан эгерде кече Американын президенти айтты, эмнегедир кара түстөгү адамдар көбүрөөк каза болот экен, иммунитет жогораак окшойт. Африкада канча киши каза болуп атат? Карап көрбөйсүң, салыштырбайсыңар. Адам ойлонушу керек, ой жүгүртүшү керек. Анан ушунчалык коркунучтуу оору болгон болсо, 2 айда бүтүндөй баарын жууп, бүтүрүп, тазалап, анан эле ачылып, мына Уханьда бүтүн метролору дагы, Баары иштеп атат. аба майдандар бардыгы ачылды. Анан кантип айта аласың? Айланайын, ушунча канча миллион калкы бар дейт ошо Уханьда, 10 миллиондон ашык калкы бар. Анан замат деле бүтүрүп 3 күндө бүттү, эми болду, оюн бүттү. Эртеңден баштап бет капты төгөбүз дагы, чыгарабыз дагы, анан жумушка бара беребиз кадимкидей. Эч нерсе болбогондой. Ар бир оору эгерде чында ошондой коркунучтуу болсо, анын изи калат. Ушундай этап менен кетсек, Адахан Кимсанбаевич, быйыл шайлоо болобу? Шайлоо болот. 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 Кудай кааласа, айтып атпаймынбы, тотугуш саясатын жүргүзгөн кыргыз бийлиги эртең майдын аягына же майдын ортосуна барып, башка мамлекеттер карантинди токтотсо, биздикилер эртеси токтотот. Себеп өз алдынча жана чечим кабыл ала албайт биздикилер. Аны үчүн ой жүгүртүү керек деп атпаймынбы? Аны үчүн көз карандысыз болуш керек. Бизде экономикалык эле тарабынан көз карандысыздык эмес, ой жүгүртүү, акыл калчоо тарабынан дагы көз карандылыкка баратат. Мен ондогон жылдар айттым эле да. Биз эртең акыл, паам, парасат жагынан тең ата боло турган мамлекет болобузбу? Себеп билим берүү системасы өтө чатак. Биз тең атааңдаш боло алабызбы башка элдерге? Же тек кара ошолордун жасаганын жасап калабызбы? Же айтканын аткарып калабызбы деп. Бүгүн өз алдынча ой жүгүртөлүчү айланайындар. Бирөө бирдеме десе ошону жасай бергенди токтотолу деп атам мен. Сактаныш керек. Бирок эйбичени менен сактаныш керек. Мен айтам, эгерде жанагы Оштогу чайканага көрдүңүзбү? Ооба. Канча киши жатат ошо чайканада? Ким айтты ушундай коркунучтуу оорун чайканада дарылайт деп? Бир ажатканасы бар экен. Бир жууна турган жери бар экен. Аялдар турат кезекте ыйлап. Алар бүтсө анан эркектер кирет экен. Эгер ошолордун ичинен бирөө гана оорукчан болгон болсо, калган 20-сына жуктурбайбы? Логика кайда? Эмне үчүн оору соон бириктирип алып, бүт баарын чайканада камап отурасыз? Маселе ушунда, Амирлан мырза. Ким күнөөлүү? Айтса жаман көрөсүңөр да, ким күнөөлүү? Ушунун баарын уюштура турган ким болот? Тийиштүү мекеме, ишканалар болот. Мүмкүн биздин президентибиз жакшы иш кылып жатабы, Адахан Кимсанбаевич? Сиздин ой пикириңиз? Мен анын ишин көрбөй атам да. Көрсөм айтат эле, мунунун туура, мунун туура эмес деп. Кайсыл ишин айтам? Кече айтат, арабтардан, банктан акча сурады деп. Анын үчүн акылдын кереги жок. Карыз алып атат деп. Баягы жасалма түрдө оорукчандардын санын көбөйтүп, апыртып, жапыртуу сырттан көмөк алганга мүмкүнчүлүк берет. Же болбосо баягы ушул оюнду баштаган оюнчулардын алдында көрүп атасыздарбы, биз силерди жакшы колдоп берип атабыз, бизге каражат бөлбөсөңөр болбойт деген саясатты жүргүзгөнгө дагы бир түрткү берет. Эгер өкмөт мыкты иштеп аткан болсо, бийлик мыкты иштеп аткан болсо, мындан 2 жыл башта бекитилген өкмөттүн курамынан канчасы калды? Аз калды. Менимче Абылгазиев менен 1-2 кишиден башкасы баары кетти. Бааны мен бербейин, алар өзүңөр бергиле, анда эгер алар мыкты иштеп аткан болсо эмне үчүн кетип баратат? Же көз карашы туура эмес келип калды. Бааны мындай эле көрүп койгула да, жигиттер. Өкмөттүн курамынан Абылгазиев 1-2 башкасынын баары кетти. Эмне үчүн кетти? Демек иш болбой атыптыр.
Кече бирөө айтып атпайбы? Ашууда аты алмашпайт дейт эле, саламаттык сактоо министринин ушундай оор кырдаалды алмаштырып койдук кандай деп. Ашууга туура эмес атты минип алып чыккансың деп атам мен. Суроолор дагы көбөйүүдө. Саламатсыздарбы? НБТ жалпы жамаат саламатчылык. Адахан мырза, сизге бекем ден соолук, өмүр жашыңыз узак болсун, алтын башыңыз аман болсун, кыргыз эли үчүн Аллага аманат болуңуз. Биз сиз менен биз айткыл дейт. Адахан мырза, суроо: коронавирус менен ооруду дегендер биз ооруган жокпуз деп чыккандарды эмне максатта коркутуп, үркүтүп, кечирим суратып жатат? Коронавирус менен ооруган врачтарга мамлекет 200 000 сом айлык төлөп беребиз деп жатат. Булардын баары чындыкка кошпаган нерсе. Мына ошол Кербенден Аксы районунан бир келин мени 14 күн бекерден бекер кармап жатышты. Бир ийне да сайган жок, бир томолок дары да берген жок деп чыкты. Мен билбептирмин мени кандай оору менен ооруп атат деп, теледен сайрап атканын. Үйгө чыгып көрүп атам, калп деп айтты. Нарындагы аксакалга кече кылмыш ишин козгоп коюптур. Бул баягы коркутуунун жолу. Эгер мен оорубадым деп айтсаң, биз сени камайбыз. Жана жаңы дайындалган саламаттык сактоо министри биринчи маалымат жыйынында эле айтты го, ошондой туура эмес маалымат берсе, биз аларга жаза чара колдонобуз. Айланайын кыргыз бийлиги, камайбыз, жара колдонобуз. Коркутуп, үркүтүп башыңарга мүйүз чыктыбы? Өз элиңди өзүң коркутуп, өзүң чүнчүтүп кайда барасың айланайын? Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Элди коркутуп, ушунчалык коркутуп, бүгүнкү күндө караңыз, сырттан бет кап кийбей келатсаң, сага жапайдай болуп карап атат момундай болуп. Ушул деңгээлге элдин баягы аң сезимини бир жакка буруп коюп коркутуу. Аны дагы баягы Италияны көрсөтө берип, Испанияны көрсөтө берип, ушул коркутуу жолу менен биз деле эмес, буларда деле ушундай болуп атат деген. Анын бүт баары фейк. Италияда билген азаматтардын берген маалыматтары боюнча, эгерде төрт баягы моргту, өлүктөрдүн сактоочу жайды, ошонун үчөөнү жаап, бирөөнү гана калтырып койсо, бүтүн баары ошол жерге топтолот. Мына топтолот. Ошол топтолгон мезгилде автоунааларга жүктөп аткан баарын сүрөткө тартып, камерага тартып чыгарып койгон болсо, мына сага даяр будуңчаң. Демек, ал жактан түз эфирден берип атат го, Мирлан мырза. Көрүп атасыздар го. Шаарда эч кандай ажиотаж жок. Мына ооруканаларды көрүңүздөр деп көрсөтүп атат. Бүтүн бош турат. Жакынкы 3-4 күн аралыгында дагы айтайын, Бактыбек Калмаматов экс-депутат. Сиз жөнүндө ой пикирин билгизди. Сиз аны көрдүңүз? Жок. Тилекке каршы ошол баягы Facebook'тан дейби, кайсы жактан чыгып эмне кылган. Мен жанакы кыска жерини балдар көрсөттү, мен толугу менен көрбөй калдым. Деңгээлиңер Адахан Кимсанбаевдей дагы болбой калды. Мен Бакыт мырза менен жеке тааныштыгым жок. Ал жигит менен бир да жолу отуруп, же сүйлөшүп, же учурашып, биргесе чай ичип көрбөптүрмүн. Бирок анын какшап атканынчалык бар. Бар, чындык. Ал чындык. Бирок аны дагы тепкиге алып жатып калышып атат. Бирок ал чындыкты чыркырап атат. Чындыкты айткан кишини тепкилеп келген жерибиз дагы ушул, көргөн күнүбүз дагы ушул. Ал өзүнүн пикирин айтты. А бирок ошол чыркырап айтып атканы бүгүнкү реалдуу ачуу чындык. Саламатсыздарбы? Ушундай кырдаалда саламаттыкты сактоо министринин же негизи эле жумуш ордунан алмаштырганга кандай карайсыз дейт. Айттым мен жана. Бул жерге келиптер, мен колдойм сизди Адахан Кимсанбаевич, нарындан болом, аман болуңуз дейт. Баарыбыз аман бололу. Бул жерге дагы келиптер. Негизин алып караганда көп нерсе калуу тилектер болууда. Саламатсыздарбы? Ошондо коронавирус жокпу, эмне бул же саясатпы дептир. Ал боюнча дагы маалымат бердиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кыска жарнамага кезекти берели, андан кийин сөз түрдө маегибизди улантабыз. Анда эмесе түз эфирди улантабыз. Адахан Кимсанбаевич, учурда биз кайсы парламенттик башкарууда жашап атабызбы же президенттик башкарууда жашап жатабызбы? Башаламан. Башаламан.
башаламан башкаруу, бир кишинин башкаруусу, баягы үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп, накта үй бүлөлүк башкаруунун чеңгелине келдик. Биздин 120 депутатыбыз эмне болду эми? Эмне болгонун көрүп атасыңар да, эмне десе макул да. Эмне десем макул? Алардын өз эрки, өз көз караштары бир саналуу гана кишилердин өзүнүн көз карашы болбосо, калгандарынын баары мен айтпасам деле башка кишилер жакшылап эле айтып берип атпайбы сахнадан чыгышып, ошондой эле. Сиз деле барып ошо парламентке барып мен да кирип өз оюмду айтайын деген сизде ой пикир болдубу мындай? Жогорку кеңешке. Кызык суроо бересиз. Жогорку кеңешке биз 2 жолкусунда тең өтүп, ушу кирбеш керек, бул трибунага чыкпаш керек, бул микрофонго жетпеш керек деген күрөштүн аркасынан ушундай болуп атабызбы? Анан мен кирип өзүмдүн пикиримди айтайын десе эле ошол эшикти ачып дейсиңерби? Мен жана айттым го. Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер, сөздү укканга айт дейт. Быйыл 2020 жылы парламенттик шайлоодон өтпөй калсаңыз эмне кыласыз? Барбай каласыз? Бардык нерсе буйруктан. Мен барбай калсам, ишенесиңби? Барбай калсам мен түк өкүнбөйм. Эмнеге? Себеп жашоо өтөт. Бирөөнүн алдында чөгөлөп, өрмөлөп жашагандан көрө жашабай койгон артык. Бул бир. Экинчиден, мен өтүп кеткен болсом, төбөм көккө жетип кубанбайм. Себеп мен ушул сөздөрдү жогорку кеңештен айткан болсом, таасири башка. Ушул сөздөрдү эле силер чакырсаңар айтып отурсам, анын таасири башка. Коомго керекпи ушул сөздөр трибунадан айтылышы? Аны коом чечсин, аны эл чечсин. Азыр учурда Россияда, Новосибирскийде биздин кыргыз бир туугандарыбыз калып калды. Аларды негизи бул жака алып келишибиз керекпи? Сиз негизин алып караганда мигранттар менен көп тыгыз байланышта иштейсиз. Алып келиш милдеттүү эле. Себеп Кыргыз Республикасынын конституциясында Кыргыз Республикасынын жарандары дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун Кыргыз Республикасынын коргоосунда болот деп турат. Мен ушул конституцияны кыйшаюусуз аткарам деп президентмин деген азаматтар, депутаттар ант ичкен, өкмөт. Бул менин талабым эмес, ал конституциянын талабы. Сен ар бир кыргыз жаранын кайсы дүйнөнүн кайсы жеринде болсо, жардамга муктаж болуп калса, жардам көрсөткөнгө милдеттүүсүн. Новосибирскийде Толмачев аба майданында калып калган 300гө жакын биздин жарандарыбыз, кээлери 21 мартта келгендер бар ал жерде. Мына кече 4-5 күн гана болду. Баягында хостелдерге бөлүп жаткырып. Аны дагы жергиликтүү Новосибирскийдеги биздин кыргыз жарандарынын диаспора ал мамлекеттин тиешеси эмес. Мына ошондо мен кече деле айттым эле, азыр кайталашка туура келет. Москвага барса 4 жолу бардыбы, 4 жолкусунда бир сөздү айтат. Биз түбөлүктүү доспуз. Биз стратегиялык өнөктөшпүз. Биз сизди ушунчалык сүйөбүз. Биз сизге ушунчалык таянычпыз. Биз сизди кубаныч менен күтөбүз. А ушунчалык экөөң бири-бириңди сүйүп жакшы көрөт экенсиң, бир телефон чалып, бир учакты жиберип коесузбу? Биздин кыргыз жарандар калып калыпты десе болмокпу? А тескерисинче алар акчалары да бар. Жок, биз алар келсе кабыл албайбыз деп. Ушул мамлекет болот. Ошол учурда Москвадагы туугандарыбызга эмне деп айтат элеңиз түз эфир аркылуу? Мен кече айттым, өзүм кайрылуумда да айттым, түз эфирде, 7 каналдын түз эфиринде болгондо да айттым. Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз ишенели. Өзүбүзгө өзүбүз ишенели. Эртең бала чаканы кандай кылып багабыз? 2 айдан кийин кандай кылып багабыз? Кандай кылып камсыз кылабыз? Балдарыбызды, кыздарыбызды, неберелерибизди кантип мектепке жиберебиз? Күздө балабызды кантип үйлөйбүз? Кызыбызды кантип чыгарабыз? Өзүбүз чечели, өзүбүз карайлы. А эгер өкмөттү карап отурган болсоң, баягы чоң мамлекеттердин оюнун аралашып алып, кагазга теңелип өрдөктүн буту сыныптыр дегенде, караңыздар, Россия ишкерлерге көмөк көрсөтүү боюнча 100 миллиард сом акча бөлүп атат. Кудайдын куттуу күнү өкмөтү жыйын өткөрүп атат. А бизде банктагылар жок, баягы пайыздык эмнелердин кечпейбиз деп атат. Биздин өкмөт акча бөлмөк турсун, көрүнгөндөн акча сурап, колун сунуп, тилемчилик кылып атат. Биз аларды туура башыбыз керек деп атам. Оокатыбызды кылалы, айланайындар. Оокатыбызды кылалы. Кантип? Аны ойлоно турган өкмөт болуш керек.
Сырттагы жүргөндөргө мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Өзүңүздөр караңыздар. Мына коронавирус деген кыйкырыктын баардыгы бүткөндөн кийин сиздердин макамыңыздар кандай болот? Эгерде баягы кичи ишканалардын баары жоюлуп, чоң гиганттар пайда болот. Аларга биздин кыргыз жарандарынын жумушу керек эмес болуп калган болсо, аларды сыртка сүрүп чыгарып коет. Алар кайра келишке мажбур болот. Келечекте бул тажылуу вируска караганда коркунучтуураак болуп аткан социалдык маселе чыгат. Жакын күндөрдө мен күбө болдум өзүм. Кыяс Сатарович Молдокасымов. Күчтүү тарыхчы. Мен эң жакшы көргөн инсан десем жаңылышпайт болушум керек. Ушул телеканалдардын бирөөсүндө айтты, партия бизнеске айланган деп. Аны үчүн тарыхчы болуштун кереги жок. Жок, негизи ошол кишинин сөзү. Ошол кишинин сөзү дегенде, партия чындыгында бизнеске айланганбы? Бул бизнеспи бул эмне? Парламентке өткөн партиялардын баары бизнеске айландырып алганы, баягы кечээ вице-премьер болгон кыздын антын көрдүңөрбү? Эфирден. Көрдүңөрбү эфирден? Ким атын да билбейм, фамилия. Жок, мен көргөн жокмун. Эгер мен добуш ала албай калсам, өз эрким менен кетем, кетпей койсом, балдарымдын астагфираллах, мен ошонун сөзүн кайталагандан да жүрөгүм титрейт. Ушинтип ант ичип атат. Кимдин алдында ант ичип атат? Партиясынын жетекчисинин алдында. Партиялык система Кыргызстанды жок кылып бара турган система деп какшаганыма канча жыл болду? Эмне үчүн менин 5-6 жыл баштагы айткан сөздөрүмдү кайра келип туруп мага суроо беришет, мен түшүнбөйм ушуну. Мен айтып атпаймынбы? Бизде бир гана партия болуу керек, касиеттүү Кыргызстандын эли. Бүттү. Партияңдагы, жогорку кеңешиңдагы бизнеске айланган. Азыр мына 3 партия, Жээнбековке жакындайбыз деген 3 партия, күзгө аттанган партиялар. Кайсы партиялар? Биримдик деп какшап атпайбы? Жанагы 5-чи каналды карасаңар, эртеден кечке чейин эле баягы отун сындыра албаган балдарды телевизорго тартып, биримдик болсоңор эч нерсени сындыра албайсыздар деп берип атканы бул жашыруун жарнамасы. Эл түшүнбөйт деп атат да алар. Анан Кыргызстан деген баягы чөнтөктүүлөрдүн баардыгына бир партияга киргизип, анан батпай калгандарын баягы Мекеним деген дагы бир, Мекеним Кыргызстан деген бар. Мына ошо үчөөнү бүт баардыгы эле массалык маалымат каражаттары жазып атат дагы. Анан билбеген киши болуп, Мадумаровдун оозунан уктуңар келип суроо берип коесуңар. Баарыңар билесиңер. Күзүндө шайлоо болот дедиңиз. Депутаттардын абалын көрүп атабыз, бардыгыбыз. Ачуучундук. Күзүндө эми шайлайбы эл? Ал элден көз каранды. Ал элди мындай болот, андай болот деп айтыш өтө Кыйын. Кыйын маселе. Бул бүгүн кыйналып аткан нерсени эртең унутуп коюп, кээ бир коомдор болот. Бул тарыхта бар. Бир жыл эзип туруп, бир күн тамак аш берип койсоң, бүт баарын унутуп бата берип жатып калат да. Ошон үчүн Рим императорлору айткан. Эл ким? Элди каалаганыңча ез дагы эки нерсе менен камсыз кылып кой деген. Бул эмне? Бул нан, анан оюн зоок. Бул миңдеген жылдардан бери келет. Сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз ушинтесизби элди? Аллах сактасын. Андай болуп президент болгондон көрө, болбой калып, ушул бойдон өткөнүм жакшы. Себеп кечээ аябай сонун бир ролик чыгарышты да, кыргыздар азамат Харун деген болгон. Ааламдын бүтүндөй байлыгын чөнтөгүнө салган бай киши. Ошого бир киши барат дагы, акылман киши барып, келесо келдиңби деп карын тосуп алып атат. Ошого айтып атат, сен менден эмне каалайсың дейт. Десе, жанагы дербиш сыяктуу абышка айтып атат, сенден мага эч нерсенин кереги жок дейт. Айт, мен сени аткарам дейт. Аткара аласыңбы десе, аткарам дейт. Анда 3 нерсени айтам дейт. Менин өмүрүмдү узартып бер десе, колумдан келбейт дейт. Мына. Акыретке барганда мени бейишке киргизип кой десе, ал да менин колумдан келбейт дейт. Анан жанагы дербиш эмне деп атат? Анда сен бай эмес, сен кулсуң дейт. Кулга менин муктаждыгым жок деп атат. Ошол сыяктуу биздин касиеттүү Кыргызстандын эли бирөөнүн бир кесе оокатына, жарым кап унуна, 5 литр майына, 1000 сомуна көз каранды болбостон өз эрки менен тандоого барса, өз эрки. Демек сиз учурда коомдук жарандар бардык жерде кайрымдуулук кылууда. Сиз кайрымдуулук кылган жоксуз. Кайрымдуулук кылыш үчүн Үйүмдө 3 килограмм шекер жок деп айткан экенсиз, мен ойлогом Адахан Кимсенбаевич бал ичет окшойт депчи. Шекер ичпейт. Мен аны түшүндүрүп бердим. 1 килограмм un жок деп атканым себеби күнүмдүк оокатты күнүм аласың.
Мен жана бекер айткан жокмун. Ушу соода борборлоруна барсаңыздар, мына Фрунзеге барсаңыздар, Глобуска барсаңыздар, мени тааныбаган сатуучу жок. Себеп Кудайдын куттуу күнү барам. Жөө басам, айтып атпайм, 12 километр, 13 километр басам, чакырым. Анан баары таанып калган. Мен эмне аларымды да билет, канча аларымды да билет. Ошол сыяктуу баягы айтып атпаймынбы, сурамжылоо жүргүзүп келсе, мына ошол соода дүкөндөрү менен 4 айда сатылчу 2 күндө сатылып кетти дейт. Ал кайда азыр? 4 айда кетүүчү daarаткана кагаздары 2 күндө сатылып кетти дейт. Ал кандай? Ошондуктан пейилиңди ток кыл. Ырыскың. Кумдун астында жаткан жанбарга дагы ырыскыны жараткан өзү берет. Мага керекпи бүгүн нан? Момундай кесилген жарым салафанга оролгон нан болот, кара нан. Мен ошону бир күндө бере алам. Мен ун сатып алуумдун кажети жок. Себеп керекпи боорсок жасаганга? Ошого аякталасыз. Ошого барсаң, жарым килограмм, 1 килограммдык кылып камыр даяр турат. Башка маселе айыл жергесиндеги азаматтарыбызга нан жасап, нан саткандарга. Бул башка маселе. Ошол будуңчаңды түзгөндөрдүн ким түзсө ошону. Менимче ар бир убал өзүндө. Ооба, түшүнүктүү. Адахан Кимсенбаевич, мүмкүн болсо эми 20 мүнөттүк убактыбыз калды. Сиз кыска жооп берип туруңуз, себеп элдин эми суроосуна кесекти берейин. Бирок бул суроону окубашым керек, бирок окуганга мажбур болуудамын, себеп дегенде 5 ушундай кайталоо суроо келиптир. Сиз ойлобоңуз көчөдөгү суроо экен депчи, жок. Элдин суроосу. Кандай суроо болсо бере бер. Саламатсыздарбы? Адахан Кимсенбаевич, сизди сыйлайм. Буюрса сиз менен биргебиз. Арыстан Алай тууралуу эмне дейт элеңиз? ТВ экран Арыстан Алай. ТВ экрандарынан көп көрүнө баштады. Ага чара көрүш керекпи? Негизи эле чара көрүш керек деген сөздөн бир аз алыстайлы. Бири-бирибизге чара көрүп жүрүп жеткен жерибиз ушул. Чара көрүүнөн абайлашыбыз керек. Эгерде ар биринин акыл эси бар инсан өзү чечим чыгарып алат. Арыстан Алай боюнча дагы, башкалары боюнча дагы. Эми менимче дени соо киши кээ бир айткан сөздөрдү айтпайт да, мен Кытайга жиберип койдум, Кыргызстанга келбейт. Кыргызстанга эмес, дүйнөнү кыдырып кеттиби? Ушундай. Адахан мырза, эгер сиз ушул убакта президент болсоңуз, эмне кылат элеңиз? Вирустан кандай кантип коргойт элеңиз кыргыз элин дейт? Вирустан баардыгыбыз жылда коргонуп келген болсок, ошондой эле коргонобуз. Бул сасык тумоо сыяктуу эле болгон нерсе. Анын ажиотаж кылышынын кажети жок. Кечээ мен сандар менен эсептеп бердим. Менде азыр дагы сандар бар. Испанияда бир күндө канча киши каза болгон? Эң пикке жеткенде. Коронавирус жогунда. Жогунда, былтыры. Быйыл коронавирус кирди дегендеги бир күндө канча киши каза болду? Эч айырмасы жок. Италия дал ошондой. Германиянын өзү ошондой. Кыргызстанчы? Кыргызстанда эми андай сандарды эч ким билбейт. Эгерде биз карап келген болсок, 4 киши каза болду дейт. Автокырсыктан канча киши каза болду? Ошол эле күнү. Ошол эле күнү же ушул эле мезгилде. 21 марттан бүгүнкү күнгө чейин канча киши каза болду? Кургак-учуктан канча киши каза болду? Рактан канча киши каза болду? Кант диабетинен канча киши каза болду? Эсебин чыгарбайлыбы? Азыркы өкмөттө иштегендерден бычакка сап боло турган министрлер болуш керек, Адахан Кимсенбаевич? Бардыгы алмашып атат, минтип атат дегениңизге караганда. Мен айтсам мындай деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн да. Улукбек Кочкоров мисалы. Чынын айтканда, мен көптөгөн министрлерди тааныбайм. Тааныбайсыз. Улукбек Кочкоров тааныбайсызбы? Мен аны тааныйм. Мен айтып атам, көптөгөн министрлерди тааныбайм. Мына 120 депутаттын ичинен бир 7-8-ден башкасын ачык айтайын, мен тааныбайм. Себеп адамды тааныш үчүн адамда идея болуш керек да. Адамда ой болуш керек. Бир ойду айтып чыкса, ошондо таанып каласың. Момундай пикир бар экен деп. Пикирин сарымайдай катып жаткан кишини кайдан тааныйсың? Улукбек Кочкоровду кандай тааныйсыз? Мен ал жигит менен иштешип да көргөн эмесмин. Мындай бир чогуу бир жерде болуп да көргөн эмесмин. Мына силер жазасыңар. Жанакы массалык маалымат каражаттары. Ошол аркылуу гана билем, бир эки жолу жолугуп сүйлөшкөнбүз. Мен атайын чакырдым. Сүйлөшөлү, кандай пикирлериң бар, кандай ой пикириң бар деп. Мындай бир ачылбаган, өзүнүн пикиримди айтпаган жигит көрүндү. Массалык маалымат каражаттарында аябай укмуш деп атасыңар, демек ошол укмуш дегенге бир себептери болсо керек.
Мен иштешпегенден кийин баа беришим кыйын. Саламатсызбы, Адахан Мадумарович дейт. Адахан Кимсанбаевич. Мен сизде президент болушуңузду каалайм. Сиз президент болсоңуз заманыбыз Кыргызстан оңолот деген үмүттөмүн. Ошол үмүт менен жашап келем. Жалал Абад областынан жазып жатам. Сураныч жооп берип коюңузчу дейт. Эмнеге, кайсы суроого? Президент болушуңузду каалайт элем деген суроого. Рахмат. Бардык нерсе айтып атам, президент болуш менин максатым эмес. Президент болсом менин кадыр баркым көтөрүлүп кетет, же болбосо байлыгым ашып кетет дегенден ишенип коюңуздар, мен аябай алысмын андан. Мен баягы жазда бир көчөттөрдү отургузуп бак кылсам деген дыйкандын ою болот да. Ошол дыйкандын ою сыяктуу оюм бар. Мен дагы Кыргызстанда ошондой бир гүлдөткөн бак кылсам керек. А бирок ошол дыйкандын колуна кетмен менен күрөк бериш керек да. Колунда күрөгү жок, кетмени жок дыйкан бакты бак кыла албайт. Ал аябай тажрыйбалуу дыйкан болсо дагы аны жасай албайт. Сизге ошо кетмен менен күрөктүн аты эмне? Кетмен менен күрөктүн аты бийлик. Бүгүн бийликте турсаң, айтканың айткан дегениң деген болот. Эгер бийликте болбосоң, калыгул оолуя болсоң дагы, жусуп баласагын болсоң дагы, колуңдан эч нерсе келбейт. Дагы СМСтер келүүдө бизге. Саламатсызбы, Адахан Мадумаровго суроом бар эле. Казакстандын президенти Токоев менен жакшы мамилем бар деп жүрөсүз. Тышкы иштер министри менен кошулуп Токоев менен сүйлөшүп, орус казак нейтралда жаткан жарандарыбызды алып өтсөңүздөр болбойбу дейт. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай бир жазылган жазылбаган мыйзамдары болот. Эл аралык мамилелер деп коет. Расмий бийлик башка мамлекеттин оппозиционер кишиси менен кызматташуусу, ашкерек кызматташуусу ал айрыкча шериктеш мамлекеттердин ортосунда мүмкүн эмес. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биздин милициянын адилеттүү иштешине ишенесизби? Мен айтып эле келатам, милиция болобу, дарыгер болобу, ким болсо ошол болсун, ал адамдын өзүнөн көз каранды. Кеп кесипте эмес. Кеп адамдын адамдык касиетинде. Мыкты өзүнүн ишин так аткарып аткан милиция кызматкерлери бар. А тескерисинче ошол форманы кийип алып, каракчыдан беш бетер жүргөн шылуундар бар. Ошондуктан баарына бирдей баа берүү мүмкүн эмес. Саламатсыздарбы? Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт Адахан Кимсанбаевич. COVID-19 вирусунан өлбөй эле үйдө олтуруп ачкадан өлмөк болдук дейт. Эң коркунучтуу илдет дарт бул ошол коркунучтун өзү. Жана улуу акылмандар айтат да, өлүмдүн өзү коркунучтуу эмес дейт. Өлүм жөнүндө ойлогонун өзү коркунуч дейт. Себеп өлгөндөн кийин билбейсиң да, андан коркунучтун кажети жок дейт. Акыретти түшүнгөн инсан үчүн, бул дүйнөдө туура жүргөн инсан үчүн өлүм коркунучу жок да. Эгер ар жакка барганда кандай жооп берет болдум экен деген коркунучу бар кишилер бул дүйнөнү жакшы көрүп калат. Өлбөсөм экен деп, бирок өлбөстүн амалы жок. Баары жаралганынын бүтүндөй баары өлүмдүн даамын татат. Эрте кечпи. Ассаламу алейкум, Адахан Мадумаров байке, кандайсыз? Ийгилик каалайм. Мен тазалыкта иштейм. Бишикке чоңдор карайбы, балдарды карабайт деп жазыптыр. Билесизби, бул көрсөтмө катарында да кече мына филармониянын алдында Чүй проспектин баягындай даарлагандай болуп жүрүштү да. Кудай сактасын, жана Голливудтун фильмдегидей болуп кийинишип алып, ошондой болуп жүрүштү. Мен айттым, карасам, жанагы жер айдаганда аркасынан аябай жанагы эмнелер кошо жүрөт го, канаттуулар. Себеп жер айдалганда чыккан курт кумурскаларды терип. Ошолордун аркасынан камералар жүрүптүр. Мен айттым эле, баракелде, ушуну 4-5 күн көрсөтөт эми. Бишкекте көчөлөрдү дезинфекциялап атабыз деп. Дедим эле, айтканымдай эле, карасам баардык жерден ошолорду көрсөтүп баштады. Эми үчүн ал Горький көчөсүн андай кылбайт, эми үчүн Совет көчөсүн андай кылбайт. Бир кыска жерди көрсөтүп коет дагы, ал эфир үчүн керек. Адахан Кимсанбаевич, эки көрсөтүүңүздү көрдүм. Кайсы экенин айтпай эле коеюн. Жанар Акаев менен бирге отуруп интервью берип калдыңыз. Мен көргөнүм, факт түрүндө айтайын. Мен көргөнүм, эки эле көрсөтүүдө сиз Жанар Акаев менен отуруп маек берип калдыңыз. Кеп анда эмес. Кеп кандай депутат? Ким? Жанар Акаев. Жанар Акаевди шайлаган эл берсин ага бааны. Мен бере албайм. Сиздин ой? Мен ал депутатты шайлаган эмесмин. Ошондуктан мен баа бере албайм. Ошол
депутаттарга ошол депутаттарды шайлаган эл берсин бааны. Мына өткөндө ушундай суроо берди. Төраганы көрүп атасыз, сиз төрага болгонсуз, төрагага аябай каттуу эме болуп атат, сиз баа берип коесузбу дейт. Биринчиден мен аны шайлаган эмесмин. Ага баа бергенде. Экинчиден ошол шайлаган эл берсин бааны. А төрагага ошону төрага кылып алган депутаттар берсин бааны. Ушундай деп жооп бердим, мен кантип берейин? Ачык айтканыңыздын аягына чыгыңыз, Адахан Кимсенбаевич. Сураныч, нарын эли сизди колдойт дейт. Кудайым буйруп шайлансаңыз, мен жолугам десем, өзүңүз айткандай эшик жабык болуп калбайбы деп Нурболот нарындан болом дейт. Билесиздерби, жолугам деп келип, жолуга албай кеттим дегендер дагы болот көпчүлүк учурда. Анан кайсы учурда келдиңиз эле десем, ушул учурда дегенде мен Бишкекте болбогон учурда келип алып, жолуга албай кеттим дейт. Мен Москвада жүргөн кезимде, Новосибирскиде жүргөн, Красноярскиде жүргөн кездеримде келгендер жолуга албай кетишет. А эгер мен кабинетте болуп калган болсом, мага жолуга албай калдым деген киши жок. А келечекте кайсы жерде болуп калам, Аллах насип кылган болсо, биздин эшигибиз эч качан жабылбайт. Сиз төрага болуп турганда Казак-Кыргыз границасы ратификацияланган. Көксай маселеси кандай чечилди? Эле эмне себептен 2013-жылы ушул маселе ызычуу жаратты? Сиз эмне үчүн үн катпадыңыз? Көксай кайсы жер? Талас. Көлдө азыр айтып берейин. Көлдөгү пансионаттар эмне себептен казактарга берилди? Жамбулда биздин Кирбазаны эмнеге алып калбадыңар? Ушул пансионаттардай кылып дейт. Акаевдин мезгилиндеки, Бакиевдин мезгилиндеки, андан кийинки мезгилдеки бардык эле нерсени Модумаровго жүктөй бериш дагы бул аябай жакшы окат болуп калды. Биринчиден 4 пансионат эч качан казактарга кеткен эмес. Ижарада турат. Дагы эле. Биздин шарт менен. Кыргыздын шарты менен. Буга чейин башка шарт менен турган болсо, биз келишимди жаңылагандан кийин кыргыздын шарты менен турат. Анын бир сотик жери эч качан казак мамлекетине кетпейт да, кеткен да эмес. Ассаламу алейкум, бул жерде чалуу. Ассаламу алейкум, менин атым Алмаз, Ош шаарынан болом. Суроо, азыркы учурда вирус дүйнөнү каптады деп эл паника болуп жатышат дейт. Ошого көз карашыңызды бир саясатчы Кумтөрдү сатайлы дейт. Ошого кандай көз караштасыз дейт. Кумтөрдү сатайлы дептир. Баягы дүйнө жүзү дүрбөлөң болуп атат деген сөздүн өзү туура эмес. Дүрбөлөң болуп аткан 5-6 эле мамлекет. Ошо 5-6 мамлекеттин куурчагы болуп атат калгандары. Дүрбөлөң болуп атканын мен кечээ бир мисал келтирип айтып бердим. Мына Өзбекстандагы бир чоң базарда, Кара Суу районунда, аркы тарап Өзбекстан тарабында. Кемпир абатты суу алып кетти деп бүт баарын качырып чыгарып берип 4 жылуун. Анан машиналарга баягындай норка шубаларды, алтындарды, күмүштөрдүн баарын топтоп алып, каалаганынча топтоп алып чыгып кетишкен. Мына ошондой болуп, кетти десе дүрбөлөңгө түшпөчү, касиеттүү элим. Түшпө дүрбөлөңгө. Түшпө айланайын. Андай нерсе жок. Коронавирустун, тажылуу вирустун өзүнүн бар экендигинде шек жок. Бирок ал вирус сасыктымоо сыяктуу. Мүмкүн ооруп аткан киши да билбей өтүп кетет. Момундай кылып будуңчанга салуунун кажети жок. Бишкектеги коменданттык сааты туура элеби же туура эмеспи? Коменданттык сааттын эки жагы бар. Биринчиден тартипке келип калды, жакшы болду. Таза болду. Бул коменданттык саатты киргизүү керек эле коронавирус жок болсо дагы. Себеп өтө чейинен чыгып кеткен мезгилде бир аз силкинтип тартипке салып коюу керек. Бул жакшы жагы. Бул жакшы жагы. Экинчи жагы, биз казан кармап калды, биздин мына жерде турат го, мына 3 кызыбыз отурат. Ушулар казан кармап калды үйдө. Үйдө чай кайнатып калышты ушулар. Тамак ичпей калган да үйдөн, айланайын, бүтүндөй бүт баары кафеде отурушат, чайканаларда отурушат. Үйгө дагы жанагындай пластикка салып алып, бир нерселерди көтөрүп алып кетишет. Бул жакшы жагы. Ай эчен жылкылар аман калды. Той болбой. Койлор аман калды. Биз 800-900 кишини жыйнап алып, шылкылдеп бийлеп той өткөрбөсөк деле күнүбүз өтөт экен го. Мына ушул жактарынан алганда, ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар дейт ислам. Бул жамандыктын аркасындагы жакшылыктардын сабактары чоң. Мунун жакшылык катарына кабыл алышыбыз керек. Элибиз бир бири менен, атасы баласы менен, баласы энеси менен сүйлөшүп калды, көрүшүп калды. Үйдө баягы чабылбаган бактар чабылып калды. Анча-мынча жумуштар бүтүп атат.
үйдүн ичинде. Баягы 4 дубалдын ортосунда отургандар уулуп чыгып атат, эмне кылабыз дегендей болуп. Ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар. Кудай буйрса, мындан дагы алынуучу сабактарыбыз бар. Көрүп атасыздар го, жанагы көчөдө машиналар батпай кетти эле. Көрсө, биздин Бишкегибиздин көчөлөрү кенен эле экен го, Чоң. Адахан Кимсанбаевич, азыр ушул убакытта Кытайдан жардам алып атабыз. Ошол эле учурда кытайлык инвесторлордун өлкөбүздөн кууп жатабыз. Ушул кыргыз эл үчүн туурабы? Инвесторлордун айырмасы бар. Кууп аткан болсок, туура кууп атабыз. Алардын кажети жок. Бизди талаптоноо максаты менен келген инвестордун бизге бир тыйынчалык кажети жок. Эгерде бизди эл катары, мамлекет катары көрүп, биздин пайдабыз менен алардын пайдасын экөөнүн салыштырып келип ишке келе турган болсо, дайым дарбаза ачык болуш керек. Бул жерге жазыптыр. Саламатсызбы, Адахан Мадмаров? Менин күйөөм айлыгын ала албай калды. Wi-Fi коюп иштеп жаткан үйдө продукты жок дейт. Биз станция Ивановкада жашайбыз, 4 балам бар. Үчөө өз ордун таап кеткен, бир балам колдо. Өздүк номериңиздерди алсак болобу, сиздикин сураптыр. Ушуну сурап көрүңүзчү дейт. Биздин ошол Турусбеков 109га келсеңиз, биздин партиябыздын ишканасы, мекемеси ошол жерде. Ошол жерден жолугушсаңыз болот. Акчаны ала албай калган мен өзүм дагы мына трафик авиакомпаниясына, мен Россияда Санкт-Петербург, Тверь, Москва шаарларында биздин жердештер менен жолугушуум бар эле. Учпай калды, карантин болуп. Ошонун акчасын ушул күнгө чейин ала албайм. Бир айга жакындап калды, бербейт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Башка өлкөлөрдү туурап, андай чектөөлөрдү киргизбе деп атам да. Башка өлкөлөрдү туурабы? Америка ушундай чектөө киргизди дейт. Америка пайда менен чыгат бул жерден. Себеп 2 триллион доллар чыгарышып атат. 2 триллион долларды ааламга чачкан болсо, бүтүн улуттук валюталардын куну чөт, аябагандай катуу кетет. Америка утуш менен чыгат. Чоң өлкөлөр утуш менен чыгат бул жерден. Кытай дагы утуш менен чыгат. Чоң 4-5 өлкө чоң утуш менен чыгат. Биз сыяктуу өлкөлөр эмне болот? Кеп ушунда. Биз кышында кантип чыгабыз? Сиздин оюңуз? Мен ушуну кайра айтып, жанагы мен чын айтайын сизге, Адахан Кимсанбаевич. Коронавирус кирди, карантин дегенден бери мен ойлонуп жүрөм. Биз кышында кантип чыгабыз? Мен өзүмдөн ойлонгон жокмун. Свет, суу, мисалы да, дыйкандар. Ак жолтой деген кыргыздын Залкар классик фильми бар да. Ошондогу баягы кемпирдин сөзү эсиңиздеби? Ай абышкам, экөөбүзгө бир ыштан, кантип чыгабыз кыштан деген. Керемет сөз. Ошол сыяктуу Жээнбеков жооп береби, Абылгазиев жооп береби? Ушулар чыгып сүйлөш керек. Анан кечинде телени карап отуруп, Россия эмне деп атат экен, Путин эмне деди, Мишустин эмне деди? Эртеси чыгып ошону кыргызча кайталап коюуга чоң акылдын кереги жок. Алар өздөрү камсыздап алган өлкө. Мына 80 миллион тонна буудайды орустар кол тийгизбей кармайт. Путин айтып атат. Эгерде бүтүн блокадада калып калган болсок дагы, бизге 2 жылдык камдап койгон запасыбыз бар деп атат. Биз ар кандай кырдаалдарга деген материалдык кампабызды ачып, унтара тутабыз азыр. Эртең ал кампанын ордун эмне менен толтурасың? Маселе ушунда болуш керек. Анан Ошко барып, 3 күнгө өзүн өзү карантин кылды деп Абылгазиев айтат. Эмне болду 3 күн? Эмне болду? Сен 3 күн кеткен. Туурабачы башканы. Сен келип күндө керек болсо, эсиңизде барбы? 93 сиздин эсиңизде жок. Ал кезде жаш элеңер. 90-жылы, 91-жылы, 92-жылы аябагандай каттуу кырдаал болгон. Билем. Нанга очередке туруп калганбыз. Нан эмес, картошка жок эле. Ооба. Ошол кезде Кудайдын куттуу күнү өкмөттүн жетекчиси Исанов Насреддин Исанович түз эфирден чыгат эле. Белоруссияда момча тонна картошка алып атабыз. Польшада момча тонна картошка алып атабыз. Жолдо келатат, Рязанга келип калды, Куйбышевка келип калды, Оренбургка келип калды. 2 күндөн кийин келип түшөт деп элди аябай каттуу токтотуп, ошону күттүрүп, болгон маалыматты болгондой кылып. Мына Америка менен сүйлөштүк, 15 000 тонна
буудай келатат. Аны биз 3 күндө тартабыз. Un менен камсыз кылабыз. Ал бүтөөрдө момдай жактан келатат деп маалымат берип турчу Исанов. Менин көз алдымда турат. Бүгүн өкмөт ошентип айта алабы? Айта албайт. Азыр алардан сурасаң, биз Кыргызстан ушундай кырдаал уланып кеткен болсо, майыбыз канчага жетет? Чайыбыз канчага жетет? Күрүчүбүз канчага жетет? Унубуз канчага жетет? Эч ким жооп бере албайт. План жок. Көрдүңүздөр го. Биз жок дегенде бет кап тигүүчү ишканабыз жок экен го. Мына ошол бет кап тигүүчү ишканалар айтат, 7-8 жылдан бери айтпаган жерге айттык эле, какшап, кирбеген жерге кирдик. Бүт бардык жерде тыюу салды эле, эми тездетип чыгаргыла деп атат. Тездетип чыгаргыла деп атат деп. А эмне сөзсүз тооба кылып айтайын. Сөзсүз бирдеме болуш керек ойлонуш үчүн. Алдын ала ой жүгүртсөң эмне болот? А тескерисинче бизде алдын ала ой жүгүртүп койгон кишилердин баарын чекеден чертип жоготуп турат. Байкайсызбы ушуну? Ооба. Суроолор дагы келүүдө. Саламатсызбы, Адахан Кимсенбаевич? Биз Ош шаарынан жазып атабыз сизге. Ден соолук каалайбыз. Менин суроом коменданттык саат 15-не чейин деп атышат. Биз 15-апрелде жол ачылса керек деп олтурабыз. Ачылабы? Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Аны Москвадан күткүлө. Москвадан күткүлө. Эгерде Москва ачса, токтотсо коменданттык саатты, ошол эле күнү Бишкек токтотот. Эгерде алар узартып койгон болсо, мына Россия 30-апрелге чейин узартты. Биздикилер дагы аны сөзсүз түрдө туурайт. Саламатсызбы, Адахан Кимсенбаевич? Сиз президент болуп калсаңыз, сиз көркөмдөп кыргыздын жашоосун айтып берген жашоого каражат керек болот. Кайдан табасыз? Уурулукту токтотсок, каражаттын баары келип түшөт. Азыр дагы уурулук болуп жатат деп ойлойсузбу? Уурулук бүгүн гүлдөп атат. Гүлдөп атат. Гүлдөп атат уурулук. Биз кайсы тармагы? Бажы тармагын алып карасаңар Дагы деле, эле. салык тармагын алып карасаңар деле, гүлдөгөндөн гүлдөп атат. Тескерисинче, баягы орто тепкичтеги жетекчилер менен мен сүйлөшүп калам, чай ичип калабыз. Биз кыргыздар баарыбыз бири-бирибизге тууганбыз. Мени канчалык оппозиционер деп четке эмне кылганы менен, баягы орто тепкичтеги кызматкерлер менен мамилелерибиз жакшы, адамча мамилелерибиз жакшы. Мына ошолордун берген маалыматтары боюнча, башта 1000 сом менен бүтүрө турган ишибиз азыр 3000сиз бүтпөй калды. Башта $1000 менен ишке кирген жериңе бүгүнкү күндө $5000 ишке кире албай калдык деп ачыктан ачык айтышат. Алар менен менин айырмам бирөө гана. Алар акырын кулак айтат. Мен ачык жар салам. Жар салып бересиз. Мен карапайым эле адаммын. Бирок сиздин партия менен депутатка бара аламбы? Сиздин платформа мага жагат ат башыдан. Мен дайым кайрылганда жарыялайм. Ким бизден депутат болуп барат, аны мен чечпейм. Эл чечет. Кантип чечет? Эгерде сиз ошондой биздин программаны толугу менен колдоп, биздин партия менен барам деген үмүтүңүз, ниетиңиз болсо, келиңиз биздин партияга. Келиңиз, сүйлөшөбүз, кандай максаттарыңыз бар, кандай жол менен барабыз деген оюңуз бар. Аны барабыз дагы ат башы менен сүйлөшөбүз, эл менен сүйлөшөбүз. Эл эгер ушул жигитибизди, ушул кызыбызды колдоп беребиз деген болсоңуздар, мен азыр да кайрылып айтам, бүтүн Кыргызстанга кайрылып айтам. Кимди депутат көрүңөр келет? Бериңиздер, талапкерлигини бериңиздер, биз тизмеге киргизебиз. Биздин партия башка партиялардай болуп, биринчи ондук 1 миллион, экинчи ондук 500 миң, үчүнчү ондук 300 миң деген далдалчы, саясатчы, соодагер партиялар эмеспиз. Биз акыл эстин, ариет намыстын партиясыбыз. Элдин партиясыбыз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, Адахан мырза? Сизге буга чейин бийлик тараптан кысымдар болгон эмеспи дейт Оштон Азамат. Бийлик тараптан мен эс тарткандан бери эле болуп келатат, бирок мен кысылып кеткен жерим жок. Саламатсызбы, Адахан Кимсенбаевич? Чет жактан келген жардам акчалар жөнүндө маалымат бере аласызбы? Канча деген акча келип атат? 6 миллион калктын ар бир түтүнгө 100 миң сом берсе жетиштүү керек болсо. Эл эле куурады го, Адахан Кимсенбаевич дейт. Ошо куурап аткандыгын айтып жаман көрүнүп атпаймбы? Сырттан келген акчалардын кайда кетип баратканын мен эмес, өкмөттү башкарып атам деген, мамлекетти башкарып атам деген азаматтарыңар да бере албайт. Себеп биз мына дача сууга 100 миллион сомдон ашык акча топтоп бергенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол акча кайда кетти, канча үй куруп берди, канча ата энесиз калган
балдарга там салып берилди, ал боюнча дагы маалымат жок. Мен дайым айтам, 120 миллион 900 миңнин тегерегинде акча бөлүндү, доллар. Кыргызстанга тажылуу вируска каршы. Эмне үчүн акчалай алып атат? Эмне үчүн бизге Кыргызстанга, дүйнөгө ушунчалык белгилүү болгон фирмалар баягындай жабдыктарды албайт? Медициналык жабдыктарды. Эмне үчүн албайт? Ошол акчаны Кыргызга киргизбей туруп эле бизге өпкөнү жасалма дем алдыруучу, бизге ракка каршы, бизге баягындай каныңды алып, ошонун так дартка дава эмне белгисин коюп берүүчү жабдыктарды эмне үчүн сурабайт? Акчалай сурашат. Эмне үчүн? Себеп акчаны өзү билгендей кылып иштеткенге. Эртең кайрадан ыйлай беребиз. Монол жабдык жок экен, көрсө 7 миллион доллар турат экен, бул 5 миллион доллар турат экен. 120 миллион, 121 миллион бөлүнүп атса, ошолорду сатып алып келип, Ошко, Жалал Абадка, Нарынга, Таласка, Ысык көлгө коюп койбойсуңбу ошондой жабдыктарды? Кандай дейсиз? Пайдаланып калбайсыңбы ушундай мезгилден? Жок, алар жеке чөнтөккө пайдага иштешет. Түшүнүктүү. Бул жакта дагы эсибиздер тандап көрүп атабыз. Себеп дегенде басымдуу бөлүгү мактоолор. Ошондон мактоолорду эмес, биз мүмкүн болушунча суроолорду берүүгө аракет жасап атабыз. Ассаламу алейкум. Суроом өзгөчө абалдагы узартылабы же 15 апрель токтойбу деп. Азыр жооп бердим. Негизин алып караганда өтө көп ушундай суроолор. Себеп элдин чыдамы, биз ушунчалык сабырдуу элбиз. Биз ушунчалык Кудай сүйгөн элбиз, касиеттүү элбиз. Жаман жактарыбызды аябай көп айтабыз. Бирок башка элдерде жок керемет касиет сапаттарыбыз бар. Мына ошол жакшы жактарыбызды көбүрөөк айтканга аракет кылсак да, ошол сабырдуулук жагынан кыргызчалык сабырдуу элди табыш кыйын. Бирок 15-inde токтойбу, токтобойбу? Дагы бир жолу айтам, аны теге кошуна мамлекеттерге карап туруп, ошолорду эмне кылса ошону туурайт. Адахан Кимсенбаевич, эмне себептен соц тармактарда сизге кара пыялар көп кетүүдө? Шайлоо жылы да. Болбойбу дейт. Болбойт, шайлоо жылы да. Шайлоо жылы. Мадумаровго каршы бирдемелер чыгып калган болсо эле, ойлоңуздар, жакында шайлоо болот экен деп болду. Ассаламу алейкум, урматтуу Адахан. Мадумаров, бул дүйнөлүк бизнес оюнбу? Тажикстан, Туркменистанда эмнеге жок коронавирус дейт? Кээ бир азаматтар айтып атпайбы, аларда диктатордук өлкө, ошон үчүн алар сыртка чыгарбайт деп калп. Аларда чындыгында жок. Алар дүйнөлүк маскарапоздордун оюнуна аралашпай атат. Азыр карантинде бүт полиялар иштебей жатат. Биз жашылча жемиштер жок калабызбы? Кандай жардам бересиңер? Жардамды ошол иштерди, чараларды кабыл алып аткандардан сураш керек. Эртең мына Өзбекстан чек-арабыз ачык. Калпагыбызды көккө ыргытканбыз сүйүнүп, кубанып. Натыйжада кыргыз дыйкандарын баарын жокко чыгардык. Отсадырдын тегерегинде, Кара Суу районунда, Өзгөн районунда, Ноокат райондорунда күнөсканаларды куруп, аябай жакшы иштеп баштады эле. Чек-араны ачып салды дагы, биз аларга туруштук бере албай, бүт күнөсканалардын баары жокко чыкты. Чүйдүн тегерегинде канча күнөсканалар пайда болду эле. Биз өзүбүздүн помидор, өзүбүздүн бадыраңды жеп калдык эле. Чек-араны ачты, Өзбекстан менен туруштук бере албай калдык. Себеп алардын 1 килограмм бадыраң өндүрүш үчүн кеткен чыгашасы биздин Кыргызстандыкына караганда 5 эсе арзан. Биздикилер 1 килограмм бадыраң өндүрүш үчүн 90 сом сарптаса, алар 10 сом сарптайт, 15 сом. Себеп алардын уругу өзүндө, дарысы өзүндө, газ итте арзан. Ушул жааттарынан алып келгенде себестоимость, товардын турушу бизден эселеп арзан болгондон кийин алар киргизип берет дагы бизге, биздикилерге ыңгайсыз туруштук бере албай калабыз. Ошон үчүн алардын дыйкандарын быйыл дагы байытабыз. Бирок Россиядан 2,5 миллиард доллардан ашык акча түшүп атты эле, эми ал түшпөй калат. Ошол акчага биз ошол мамлекеттерден жашылча бакчаларды алып жеп атканбыз. Быйыл кандай болот, бир жараткан өзү билет. Мен ушул маселени коюп безилдеп атам. Анан ушул маселени коюп атсам, сөздү башка жакка буруп, Мадумаров коронавирус жок деп атат деп кыйкырган азаматтар аман болсун, а бирлер өзүндө болсун.
Түшүнүктүү. Адыхан Кимсенбаевич, бизге басымдуу бөлүгү дагы келүүдө. Садыр Жапаров жөнүндө айта кетсеңиз, мамилеңиз кандай? Экөөңүздөр Кыргызстанга керексиздер. Экөөңүздөрдүн Рахмат. Кыргызстанга керектүү инсандарыбыз Кудайга шүгүр көп эле. Баарыбыз аман бололу. Бул жерге дагы келиптир. Ассаламу алейкум Адыхан Кимсенбаевич. Жебеген жердин түбүндө дейт го, дейт. Деген жебеген жердин түбүндө туура, бирок ошо жердин түбүндө кандай абалда жатат болду экен? Жегендер деле, жебегендер деле жердин түбүнө баарыбыз барабыз эртеби кечпи. Бирок кантип барабыз? Кеп ошондо. Кечиресиз, дагы бир суроо. Коррупция менен күрөшүүдө эмнени биринчи эске алмаксыз? Ыйманды. Кантип күрөшүп, кимден баштамак элеңиз? Ыйманды эске алыш керек. Мына кече Саакашвилини канчалык тепкилеп жамандашты, башка кылды. Кийинки келген президенттер айтты, Саакашвили ушунчалык коррупциясы жок системаны куруп кеткен экен. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат деп. Саакашвилиден өзүнөн сурап атат. Эмне кылдыңыз эле десе, бүтүндөй күмөн санаган, уурдаган, мамлекеттик казынага кол салган досторумду дагы камадым, министрлерди да камадым. Жарыя салдым дейт. Азамат Умар разияллаху анху деген адилеттүү падыша болгон. Мана ошол Умар разияллаху анхунун принциби менен мамлекетти кармаган болсоң, өзүң жебе, бирөөгө жедирбе. Өзүң алба, бирөөгө алдырба. Мамлекеттин, элдин эсебине бармагыңды эмес айланайын, тырмагыңдын учун да салба. Мана ушундай принцип менен иштей турган болсо, Кыргызстан айтып атпайбы, мына коркутуп койду эле, коронавирус деп кыйкыра берди. Көчөгө чыкпай эле отуруп калдык го. Коркот экенбиз го. Биз эгерде мамлекеттин, элдин казынасына кол салгандарды дал ушундай кылып жазалайбыз деп койсо, токтойт. Ишенип коюңуздар. Угурлук да токтойт, коррупция бүтүндөй токтойт. Дагы СМС келип атат. Саламатсызбы Адыхан Кимсенбаев, сиз убагына спикер, депутат болдуңуз, спикер да болдуңуз, премьер да болдуңуз. Эмне үчүн кызматыңыз түшкөндөн кийин баарыңар кыйынсыңар, убагында эл үчүн эмне кылдыңыз? Каркыраны сатканга сиздин тиешеңиз бар деп Бекназаров айтып чыкпады беле дейт. Амин, премьер болдуңуз дейт. Оозуңузга май болоюн, ошого жеткирсин. Боло элекмин. Иншалла болобуз. Жашына караш керек да, бул канча жашта экен. Мадумаровдун жасаган иштерин билиш үчүн ошол мезгилде мен жасагандагы менин кеткениме 10 жыл болду, 11 жыл болду. 11 жыл. 10 жаштагы бала 21-ге чыкты. Ошондо студент болуп 17деги балдар бүгүн 28-ге чыкты. Ошон үчүн Мадумаровду басыңыз интернеттен. Эмне кылган жумуштардын баары ошол жерде жазылуу. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин интернет соц тармагындагы НБТ телеканалдан дагы эфирибиз соңуна чыкты. Адыхан Кимсенбаевичке 30 секундтук эле сөздү беребиз, андан кийин коштошобуз. Рахмат. Бардык сөздөр айтылды. Негизи эле каалаганым ушул. Эч кандай коркунучка берилбеңиздер. Каалаганым ушул. Ар бирибизге Аллах ыйман берсин, инсап берсин, сабыр канаат берсин. Асман жерден келген балалардан сактасын. Мына кече ушундай кар жаап, түндө -4 даражага чейин суук болуп, чүйдүн тегерегинде, башка жерлерде кандай экен билбейм, алма өрүк жокко чыкты. Гиластар да жокко чыкты. Дыйканчылык аябай катуу жапа чекти. Мына ошондой келген апааттардан Аллах өзү сактаган болсун. Бизге көздөрү түз эмес болгон башка мамлекеттерге инсап берсин. Элибиздин пейли түз, ниетибиз ак. Үстүбүздө тамыбыз болсун, кийерге кийимибиз болсун, жээрге наныбыз болсун. Эч кайсы ата-эне баланын кесепетинен сыздап какшабасын, көз жашыбыз акпасын. Жерибиз бүтүн, асманыбыз ачык болуп, көптөгөн элдердин катарында ар кандай балелерден аман эсен чыгып, дагы бир жолу кыргыз касиеттүү эл экенибизди даңазалай турган күндөргө баарыбыз аман жеткиргенди насип кылсын. Ушу менен биздин эфир соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди алып барган мен Мирлан Муратов болдум. Жолугушканча.